Менин атым Торгунбек Амиров. Мен 1999-жылдын жалган куран айынын 31 Аркалык шаарында төрөлгөм. 10 жашымда бокс менен машыга баштагам. Ошондон бери 15 жыл өттү. Ушул убакыттын ичинде дайыма бокс менен алектенип келем. Мен жалпы кичкентайымдан балалык кезимде абдан тентек бала болчумун. Ата-энемден баштап туугандарыма чейин, азыркыга чейин мени тил албагандыгымды эстешет. Эске алып отурамыз. Сосын енді Аким 2009-жылы Аркалыкта спорттук комплекс ачылган. Атам мени ошол жака алып барып, энергиямды туура нукка буруу үчүн спортко берди. Аким өзү жанагы спорт комплекске жетектеп алып келди. Сол жерде енді Ал жерде тандоо көп эле. Күрөш, казак күрөшү, дзюдо, оор атлетика, бокс. Эмнеге экенин билбейм, бирок улуу балдарынын машыгуусун көргөндө кимдир бирөө күрөш көрсөтүп жатты. Кимдир бирөө штанга көтөрүп жатты. Дагы бирөө муштумдары менен иштеп жатканын көрүп, ошол соккуга негизделген спорт мага жагып, кызыктырып кетти. Унады. Бокс тоже шахматпен. Боксту көбүнчө шахматка салыштырышат. Анткени бул спортто да акыл эс маанилүү. Болгону күч же ылдамдык жетишсиз. Биринчи интеллект, андан кийин тажрыйба, күч жана ылдамдык. Каршылашты алдап, ойлонуп аракет кылуу керек. Жөн эле башаламан сокку урууга болбойт. Профессионалдык боксто мен WBC жана WBO версиялары боюнча Азия чемпионумун. Мушту муруш боюнча беттештерде RCC Харт лигасынын чемпионумун. Азыр ММА'де да дебют жасадык. Рекордум 1-0. Жалпы профессионалдык карьерамда жеңилүүсүз келе жатам. 11-0. Кичкентайымдан сол кәсіпқой боксерларды карап өскен өзүм. Бала кезимден бери чебер боксчулар Геннадий Головкинди, Мэнни Пакьяону көрүп чоңойдум. Аларга карап өсүп, мен да дүйнө чемпиону болууну кыялданам. Әлем чемпиону болгум келет кәсіпқой бокс арасында. Стать абсолютный чемпион. Менин максатым 3 багыт боюнча абсолюттук чемпион болуу. Булар бокс, мушту муруш жана ММА'де. Оны можно перебороть, можно переделать. Адам мүмкүн эмес нерсе жок. Баарын жеңсе болот. Өзүң менен өзүң иштеп, токтобой алдыга жылуу керек. Любой нерсени жасауга болот. Торгунбек Амировдун чоң спорттогу жолу олимпиадалык багыттан тышкары өнүккөн. Ал Аркалыкта бокстон баштап улуттук курамада жакшы мектептен өткөн. Кийинки профессионалдык мушташтарга өтүүнү чечкен. Анын өмүр баяны бул эрежелерди өзгөртүүдөн коркпогон. Классикалык рингтен катаал кесипкөй беттештерге өткөн спортчунун жолу. Қазір біз кәсіпқой боксқа бір жолы ауыстық. Азыр биз толугу менен профессионалдык бокско өткөнбүз. Буга чейин ышкыбоз боксто эле. Жаштар арасында 300дөн ашуун беттеш өткөрдүм. Казакстандын курама командасында юниорлор, кадеттер жана жаштар курамасында болдум. Сборныйна да болдук. По юношам, по кадетам, по молодежке. А 18 жашка толгандан кийин бирок 18 жашымда профессионалдык бокско өттүм. Кәсіпқой боксқа ауысында, өйткені кичкентайымдан сол кәсіпқой боксер. Бала кезимден эле Геннадий Головкинди, Мэнни Пакьяону көрүп чоңойдум. Мен да алардай болуп дүйнө чемпиону болгум келет. Мерим соған карап эликтеп өсүм. Солар сыяктуу әлем чемпиону болгум келет кәсіпқой бокс арасында. Мен кулачный бой. Мушту мурушка мен бокс менен 15 жыл машыккандыктан келдим. Мен үчүн бул ошол эле бокс. Болгону мээлейсиз. Айырмасы жок, мен ал жерде да, бул жерде да мушту менен беттешем. Это для меня бокс без перчаток. Разница жок. Я там и там боксирую. Кулачкада мен. Мушту мурушта мен жөн эле мушташпайм. Бокстун өзүн көрсөтөм. Жылдар бою топтогон тажрыйбамды колдонуп жатам. Тажрыйбамды сол жерде мен көрсөтөм. Ал көбүсү айтат, разница көп, кулачка бөлөк спорт. Көптөр бул эки багыттын айырмасы чоң дешет. Буга кошулам. Күчтүү боксчу мушту мурушта өзүн жакшы көрсөтпөй калышы мүмкүн. Ол өзүн дурус көрсөтө алмауы мүмкүн. Слабый боксер жаңылан кол жеңке-жекте. Ал эми алсыз боксчу тескерисинче ачылышы мүмкүн. Бул эки башка дүйнө. Өзүмдүн жеке личный мнение, это бокс без перчаток. Выше требования к технике это бокс. Бокста, мисалы, сен кулачный бойда
техника. Боксто техникага талап өтө жогору. Ал эми мушту муруштарда дайыма эле техника көрө бербейсиң. Ал жерде көчө мушкери, кикбоксчу, боксчу же ММА спортчусу болушу мүмкүн. Ар кимдин деңгээли ар башка. Ал эми бокс бул таза мектеп. Бул оңой нерсе эмес. Бул оңой эмес. 10-15 жылдар бою топтолгон тажрыйба керек. Дал ушул бокстун аркасында мен азыр мушту мурушта чемпион болдум. Эгер башында ошол жактан баштасам, балким боксто чемпион болмок эмесмин. Бокс мектеби бул негиз. Основа школа бокс. Бұл жерде кулачный бой өте жақсы дамып жатыр қазіргі таңда. Біз содан Азыр мушту муруш жакшы өнүгүп жатат. Торгунбек бул багыттагы алгачкылардан. Учурда ал RCC Hard чемпиону. Ал Аркалык шаарынан чыккан биринчи ушундай деңгээлдеги чемпион. топ-блоктың чемпионын ұтқан Торгунбек Амиров ол қазақстанда бірінші адам. Именно кулачный бойда СНГ-да 61 килограмм. Азыр КМШ өлкөлөрүндө 61 килограмм салмакта Торгунбек номер 1. Ал Казакстандан чыккан эри долбоорлорго катышкан алгачкы спортчулардын бири. Қазақстаннан ол Торгунбек болып тұр қазіргі таңда. Бұл жерде бокс пен кулачный бойдың именно салыстыратын түрін кулачный бойды. Эгер бокс менен мушту мурушту салыштырсак, бокс дүйнөдөгү номер 1 спорт бойдон калууда. Ал эми мушту муруш жаңы өнүгүп жаткан багыт. Бойлар ол енді ашылып келіп жатқан бойлар. Бұл жерде айтатын болатын. Салыштырып караганда бокс бардык жагынан алдыда, бирок мушту муруш бизге көбүрөөк жагат. Бірінші орында кулачный бойлар біз өзімізге больше ұнайды. Торгунбек Амировдун феномени анын алдамчы көрүнүшүндө. Бир караганда ал арык, тарамыштуу спортчу, ашыкча чоң булчуңдары жоктой сезилет. Бирок жекеме-жекеде бул функционалдык күч деп аталат. Анын денеси ашыкча эч нерсеси жок. Так иштеген механизм. Торгунбектин кыйраткыч соккусунун сыры булчуңдун көлөмүндө эмес, булчуң талчаларынын жыйрылуу ылдамдыгында. Ал чыңалган серпилиги сыяктуу иштеп, колдорун камчыдай ылдам куралга айлантат. Соккунун күчү ылдамдык көбөйгөн сайын эселеп өсөт. Ол жерде именно защита өзгерет. Бокс тура солай кала берет деуге де болады. Әр боксердин стилине байланысты. Бірақ Негизинен коргонуу өзгөрөт. Бокс өзү деле көп өзгөрбөйт десек болот. Баары мушкердин стилине жараша. Бирок коргонууда айырма бар. Боксто мээлей бетти 70-80% чейин жаап турат. Ал эми мушту мурушта андай эмес. Колду көтөрүп турсаң да катуу соккулар бетке өтүп кетет. Ошондуктан бул жерде коргонуу башкача. Жөнөкөй профессионалдык бокстогудай 4-5 сокку менен серия урбайбыз. Көбүнчө 2-3 сокку менен чектелебиз. кәдімгі профи бокстағыдай 2-3 удар көп удар ұрмаймыз. Кулачный бойда да көп болса 2-3 болды. Одан артық удар ұрмаймыз. Классический бокс тем, что Классикалык бокстун айырмасы бул жерде колкаптар башкача. Кадимки бокстук колкаптар соккуларды жумшартат. Мисалы, ышкыбоз боксто нокауттар профессионалдык бокско караганда азыраак болот. Профессионалдык боксто колкаптар башкача, бирок соккулар негизинен бирдей. Ал эми мушту мурушта колкап жок. Түз эле жылаңач муштум менен урулат. Ошондуктан соккулар алдаганча катуу болот. В кулачке здесь перчаток нету, то есть уже на голом на кулаках. И здесь удары, конечно, уже построже будет. ал негизинде түбүнөн карап. Азыр баары өз-өзүнчө өнүгүп жатат. Бокс өз жолунда, мушту муруш өз жолунда. Бүгүнкү күндө мушту мурушта популярдуулукка ээ болуп жатат. Тарыхка кайрылсак, бокста ушул мушту муруштан чыккан. Алгач Англияда жылаңач мушту менен урушкан. Кийин колду орой башташкан. Андан соң колкап пайда болгон. Азыр бокс кыйла өнүккөн. Бұрында сол бокс без перчатки болған себеп ол жерде раундтарда басқаша болатын. Мурда бокста колкапсыз болгон. Раундтардын саны да убактысы да башкача эле. Кээде 20-16 раундка чейин созулуп, нокаут болгонго чейин урушкан учурлар болгон. 20 раунд, 16 раунд и нокаутқа құлағанша сондай бола беретін, и уақыты да басқаша болатын ол нәрсені. Жайлап. Кийин бара-бара колду бинттей башташкан. Андан соң тейп колдонулган. Анан жука колкаптар пайда болгон. Азыркы боксто өтө өнүккөн сапаттуу колкаптар колдонулат. Бул албетте жакшы. Өте жақсы қолғаптар кигізет.
Ол жақсы әрине. Амировдун ийгилигинен жарымы гана булчуңдардын табигый өзгөрүүлөрүнө байланыштуу. Адистер анын сөөктөрүнүн тыгыздыгы да жогору деп эсептешет. Анын муштумдары чыныгы монолит сыяктуу. Көпчүлүк спортчулар үчүн кол жаракаты карьераны токтоткон негизги себеп болсо, мындай өзгөчөлүк Торгунбекке эң жогорку күч менен иштөөгө мүмкүндүк берет. Главное изменение ол өсүп, шындалып, сүйегіміз енді ересек болып. Жаш өткөн сайын адам чыңалат, сөөктөрү бекемделет, мүнөзү катууланат. Бирок техника ошол эле бойдон калат. Возмужал дейді ғой. Сондай ғана разница. А так техника сол баяғы техника өзіміздің ең бірінші Қазақтан шыққан. Биздин биринчи машыктыруучубуз Казакстандан чыккан биринчи дүйнө чемпиону Болат Жумадилов. Ал негиздеген мектеп азыркыга чейин сакталууда. Бул аркалык бокс мектеби. Ал изменение ондай катты жок. Сол баяғы школа. Аркалыкская школа бокс. Аркалык мектебинин базасына Торгунбек өзүнүн өзгөчөлүктөрүн кошкон. Рингде ал укмуштай тайминг көрсөтөт. Башкача айтканда, атаандаш эң алсыз болгон учурда так сезип, ошол замат сокко урат. Ал коопсуз аралыкты мыкты кармайт, атаандаштарын жаңылыштыкка түртөт. Амиров өзү да азырынча өзүнө татыктуу атаандаш көрө электигин ачык айтып келет. Торгунбекти көптөр эң шамдагай чемпион, муштум уруштун падышасы деп аташат. Ал эми спорт чөйрөсүндө анын лакапаты Тор. Анын соккулары легендарлуу балкадай күчтүү болуп, көрүүчүлөрдү финалды демин ичине катып кетүүгө мажбурлайт. Маған ұнайды, что с ним сравнивает. Мага мени аны менен салыштырганы жагат, анткени бул мифологиядагы чагылган менен жамгырдын кудайы. Анан да Торгунбек деген аттын алгачкы 3 тамгасы да келет. Ошондуктан Марвелдеги супер каарман менен салыштыруу абдан жагымдуу. Ушул Тор деген атты татыктуу алып жүрөбүз. Таскать это имя Тор. Классикалык бокстон айырмаланып, муштум уруш менен болгон кармаштар Казакстанда расмий макамга ээ эмес. Бирок олимпиадалык бокстун тажрыйбалуу спортчуларынын бул форматка өтүшү сейрек кездешкен көрүнүш эмес. Мунун негизги себептери жогорку медиалык кызыгуу жана таптакыр башка деңгээлдеги сый акы. Торгунбек өзү да муну жашырбайт. Ал үчүн профессионалдык тобокелдиктин так себеби бар. Үйүндө өзү айткандай эки кичинекей хан бийикке чоңоюп жатат. Ошондуктан спорт жөн гана хобби болбой, үй бүлөнүн келечегинин пайдубалына айланат. Дал ушул жоопкерчилик аны ар дайым алдыга жылууга жана спорт дүйнөсүнө жаңы багыттарды өздөштүрүүгө түрткү берет. Спорт болгондон кийин жеңилиште катар жүрөт. Ондай моменттер спортто жеңиш менен жеңилүү дайыма жанаша жүрөт. Кээде утулганда баарын таштап кетсемби деген ойлор келет. Эмне үчүн мен бул жердеймин? Балким иштеп үй бүлөнү камсыз кылыш керекпи деп ойлойсуң. Бирок жок. Ички дүйнөңдө бала кезден бери келе жаткан максат, кыял бар. Кичкентайыңдан армандап келаткан максат, мыйың соган запрограммирован. Мээң ошол жолго багытталган. Өзүңдү башка жолдо элестете албайсың. Ошондуктан өзүң менен сүйлөшүп, максат коюп токтобой алдыга жыласың. Максатка алга максат койдук, сол максатка жетүү жолунда токтомойбуз, жумуш жасайбыз. Бүгүнкү күндө Торгунбек ММА дүйнөсүн багындырууда. Бул жерде ийгиликке жетүү үчүн физикалык күч гана эмес, салкын акыл да керек. Анын 11-0 деген идеалдуу рекорду бул көп жылдык эмгектин жана ар кандай шартка ыңгайлаша билүүнүн жыйынтыгы. Амиров үчүн жекеме-жекелер бул жогорку ылдамдыктагы шахмат сыяктуу. Анда акыл агрессиядан жогору турат. Анын максаттары жергиликтүү жеңиштер менен чектелбейт. 3 башка багытта абсолюттук чемпион болуп, дүйнөлүк октагон элитасына кошулуу. Бул прагматикалык, кайраттуу жана дүйнөлүк таанууга багытталган казакстандык спорттун жаңы мектеби. Казакстандагы аралаш жекеме-жекелер бүгүнкү күндө жабык клубтар же эрежесиз уруштар эмес, мамлекеттик колдоого ээ болгон системалуу спортко айланды. Расмий түрдө ММА өлкөдө 2013 жылдан бери өнүгүп келет. Ал эми 2019 жылы профессионалдык багытта расмий тизмеге киргизилген. Азыр бул 600гө жакын секциядан турган чоң тармак. Анда 20 000ден ашуун адам машыгат.
Казакстан акырындап дүйнөлүк ММА картасында маанилүү орунга айланууда. Аймактарда балдар өспүрүмдөр спорт мектептери иштеп, мыкты мушкерлер эл аралык ареналарда өлкөнүн намысын коргоп келишет. Жыйынтыктар да жогору. Казакстандын курама командасы Азияда 1-орунда, ал эми IMMAF дүйнөлүк рейтингде 130 өлкөнүн ичинде алдыңкы 3-түккө кирет. Эл аралык деңгээлде казакстандык мектепти күрөш менен сапаттуу боксту айкалыштыра билген универсалдуулугу үчүн баалашат. Тек қана еңбек. Баарын эмгек жеңет. Мен муну дайыма балдарыбызга айтып келем. Эмгектен өткөн нерсе жок. Каалоо жана эмгек болсо сөзсүз ийгиликке жетесиң. Биринчи жолу болбойт, экинчи жолу болбойт, үчүнчүндө утулушуң мүмкүн. Бирок 4-чү же 5-чи жолу сөзсүз жеңесиң. Эң негизгиси сынбоо. Сен 4 жолу утулсаң да 4 жолу уткан адам 5-чи жолу сынып калышы мүмкүн. Башкысы сен сынып калба. Мен балдарга дайыма алдыга гана умтулгула, талыкпай эмгектен келе деп айтып келем. Кішкентай баланы бүкіл айтам сон. Сынбаңдар, тек қана алдыға пақай ететіндер болды. Дал ушул эмгек жана тартип философиясы бүгүнкү казакстандык ММАдин негизи болуп саналат. Анын башкы максаты жөн эле оруш деген түшүнүктөн арылып, жекеме жекени өзүн өзү көзөмөлдөөнүн жолу катары көрсөтүү. Бул жерде эң агрессивдүү эмес, чыдай билген, ойлонгон жана атаандаштын аракетин туура эсептеген адам жеңет. Торгунбек Амиров үчүн октагон, анын бокстук техникасы менен табигый чыдамкайлыгы жаңы деңгээлде ачылган жер. Анын ММАге өтүшү кокустук эмес. Бул өз ишин мыкты билген чебердин аң сезимдүү тандоосу. Анткени чоң спортто жөн гана күчтүүлөр эмес, тартипти сактай билгендер жеңет. Торгунбектин тартиби машыгуу залы менен эле чектелбейт. Ал үчүн спорт таңкы саат 9-дан кечки 6-га чейинки жумуш эмес, тынымсыз өзүн өнүктүрүү процесси. Астана дүйнөдөгү эң суук борборлордун бири. Ал эми кышкы суук болсо чыдамкайлыкты текшерүүгө эң күчтүү сыноо. Амиров болсо бул суукту өзүнүн ички отун күчөтүүнүн жолу катары көрөт. Муздак сууга түшүү ал үчүн жөн гана адат эмес, дене менен акылды чыңдоонун өзгөчө ыкмасы болуп калат. Биринчи турактуулук, дисциплина, күндөлүктө. Эң негизгиси туруктуулук, тартип жана күн сайын өзүн машыктыруу. Ушундай жол менен биз өзүбүздү оорулардан жана ар кандай дарттардан коргойбуз. Ар бир таң бул тартиптин бир белгиси. Күн сайын туруктуу тартип сактоо ден соолуктун кепилдиги. Ден соолук кепилиги. Мындай жашоо образы кокустарга жол бербейт. Торгунбек эс алып жаткан учурда да өзүнүн профессионалдык өсүшүнө пайда издейт. Кадимки эле футбол ал үчүн ой жүгүртүүнү жана реакция ылдамдыгын машыктырууга айланат. Ал эми китеп окуу октагондон тышкары дүйнө таанымын кеңейтүүнүн жолу. Көпчүлүк учурда спортчуларды бир тараптуу кабыл алышкан дүйнөдө Амиров аң сезимдүү жолду тандап, китеп окуу, спорт жана туулуп өскөн жаратылыштын тынчтыгынын ортосунда тең салмак табат. Бул больше координацияга жумуш. Футбол көбүнчө координацияны, ой жүгүртүүнү, ойлонуу, көрүү жана сезүү жөндөмдөрүн өнүктүрөт. Ошондой эле кыймылдын эптүүлүгү жана ылдамдыгы өсөт. Футбол ойногондор муну жакшы түшүнүшөт. Футбол ойнойтундар түсүнөт энди. Китап окуганды жакшы көрөм, 10 шакты китап. Мен дагы китеп окуганды жакшы көрөм. Азыркыга чейин ондогон китептерди окудум. Ат минип сейилдегенди жактырам. Көбүнчө табиятта болууну, достор жана үй бүлө менен табиятта эс алууну жакшы көрөм. Табигат менен сырлашканды жакшы көрөм. На природе отдыхать с друзьями, с семьей. Аркалыктан чыккан тентек баладан дүйнөлүк лигалардын чемпионуна чыккан жол. Бул жөн гана спорттук жетишкендиктердин тарыхы эмес. Бул агрессияны акылга айландырууну, тобокелчиликте жакындарынын келечеги үчүн негиз кылууну үйрөнгөн адамдын баяны. Торгунбек Амиров жөн гана дисциплиналарды алмаштырбастан мүмкүнчүлүктөрдүн чегин кеңейтүүдө. Ал бир нерсени далилдеп жатат. Жекеме жекеде жеңген адам адамгерчилигин жана тунук акылын сактай алган адам. Бүгүн анын рекорду кемчиликсиз бойдон калууда. Бирок эң чокулар Али алдыда. Менин максатым 3 дисциплинада абсолюттук чемпион болуу. Бул бокс, мушту муруш жана ММАде. Ошондой эле UFCге жетүү. Азыр баары жакшы жүрүп жатат. Менин профессионалдык рекордум 11-0. Кудай буйруса 40-0 же 50-0ге чейин жетебиз. Мүмкүн эмес нерсе жок. Баарын жеңсе болот. Өзүңдүн үстүңдөн иштеп, эч качан токтобош керек. Если у Торгунбека желание будет,
Эгер Торгунбекте кандайдыр бир каалоо пайда болсо, ал сөзсүз аткарат. Анда чоң потенциал бар. Баары өзүнөн көз каранды. Эгер ал футбол ойнойм десе, футболчу боло алат. Эгер шахмат ойнойм десе, шахматчы боло алат. Шахматы играть. Он может шахматистом стать. Если Эгер азыр эле ышкабоз бокско барууну кааласа, мен каршы болбойм. Мен ишенем, ал кайсы тармак болбосун, белгилүү бир деңгээлге жетет. Он отличается своей трудолюбивой, то есть что он пахр. Ал өзүнүн эмгекчилдиги менен айырмаланат. Чыныгы иштерман. Машыгууда эч качан жеңил жол издебейт. Ар бир ишин аягына чейин жеткирет. Сачковать что-то, доводит свое дело до конца. Также Биз 2-3 жылдан бери таанышпыз. Анын беттештерин дайыма көзөмөлдөп, колдоп келем. 2-3 знакомы с ним. Ну, не так уж и много, конечно. За боями слежу за него. Дагы бир өзгөчөлүгү, ал эч качан артка чегинбейт. Ар дайым максатына карай алдыга жылат. В отличие еще и в бою, то что он, как бы вам сказать, то что он не дает задним. То есть он идет вперед к своей цели. Чоң беттештер дүйнөсүндө 1 секунд баарын чечкен жерде Тор өз жолун улантууда. Анын балкасы бул тартип, ал эми калканы үй бүлө. Октагон ичинде анын аты жаңырып турган чакта Казакстандын спорт тарыхында дагы бир барак жазылууда. Бул өз максатын так билген устанын баяны. Ал ар бир кыял ишке ашаарын билет. Эгер анын артында чынчыл эмгек жана өзүнө болгон бекем ишеним турса. Самый главный сол мен Менин негизги принципим машыктыруучум айткандай, чемпион болуу милдет эмес, адам болуу милдет. Эң негизгиси адам бойдон калуу. Спорт чемпиондук мунун баары убактылуу. Эң башкысы адам болуу.